Ассаламу алейкум, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандык шоу кетиңиздер менен достор. Бүгүн 17 число 5 ай 2022 жыл Москва убактысы боюнча кечки 9 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар эми. Бизге бул жакта башка улуттун жарандары да кайрылып атат, туугандар. Жап жаңы Kia Rio 2022 жылкы 1.6 объем автомат коробка, комплектация люкс достор. Документ жагы бар жогу даяр, Белоруссиядан жаңы алып келген 0 пробеги менен туугандар. Бардык документтерин растап, учеттон чыгарып, Москвага алып келип, өздөрү айдайбыз алып келген экен. Эки машина бар туугандар. Бул биринчи машинеси. Документ жагы бар жогу даяр. Биздин көрүүчүлөр үчүн туугандар, көңүлүңүздөргө туура келсе, ким жаңы машина издеп жүрдү? Чем автосалонго караганда мындай частный бирөөдөн алып айдаганыңыздар оң болот. Басыны сиздерге аягында айтабыз, анан документ жагында кошумча айтып кетебиз. Кеттик анда машина боюнча бир сыйра обзор кылайлы. Так, машина жап жаңы. Көрүп турасыздар. Кошумча бул жака туугандар, мындай эшиктин ручкаларыга наклейка чапталган. Себеби эшикти ачканда ручкасын кармаганда тырмак тиет, билесиздер, чийлет. 4 эшикке чейин полный наклейка болгон. Кошумча могу порогуна чейин. На, байкалып турат. Наклейка болгон, наке. Бул чисто для себя жасалган машина туугандар. Балондору летний жаңы, мындай айтканда. Пробегин сиздерге көрсөтөбүз. Так, машинанын цвети ак, полный круговой парктрониги бар. Байкап турасыздар. Задний вид камера. 2021-ден аягынан баштап уже 21-22-лерди билесиздер, ки болуп жаңы модель чыккан. Эң сонун вариант туугандар. Так, эми калган жагы боюнча. Таза машина, макташтын кереги жок. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, бар жогу жылтырап турат, аппак болуп. Подкрылниктер бул Белоруссиядан чыккан машина кандай болот? Так. Бул жагы полный антикор урулуптур. Көрдүңүздөрбү? Подкрылого. Бүт подкрылниктерге антикор берилиптир. Подкрылниктер башкача болот экен мунуку. Көрүп турасыздар. Так, азыр сиздерге эми ички салону боюнча көрсөтөйлү, буюрса, анан комплектация боюнча, анан мотор жагыны. Бул жерде защитка радиатор. Көрүп турасыздар. Защитка радиатор коюлган. Анан ылдый жагында полный картердын эмеси дагы бар экен. Мотордун защитниги. Так, ички салон боюнча кеттик. Бисмиллахиррахманиррахим. Так. Комплектация боюнча бул жерде көрүп турасыздарбы өзгөчөлүгүнү? Байкадыңыздарбы? Климат контроль, кондиционер, автонаддув, жанагы айнектики. Зимний пакет, подогрев переднего сиденья, подогрев руль. Бул жерде жанагы Android система экен. Клип көрсөңүздөр дагы болот экен. Мунун комплектациясы башкача болот экен. Анан круиз контроль, мультируль. Көрүп турасыздар. Пробеги болгону 16 километр. Болгону 16 километр. Кошумча бул жагында антибукс, датчик давления шин, корректор фар. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический зеркаль, блокировка окон дейт. Салон боюнча подлокотник коюлган. Велюр сиденьясы. Жап жаңы машина. Заводской полиги. Так, кошумча эч нерсеси деле жок. Так, эми сиздерге мотор жагын, анан багажный отсек боюнча. Арт жагы дагы полный таза. Багажный отсек боюнча заводской задний вид камера. Анан мына жерине дагы наклейка урулуптур. Мына байкалып турабы? Мынакей. Полный наклейка урулган. Полный меткалар ордунда. Как она есть, как эми. Буягында, бул заводской эмес менен экен. Киянын өзүнүн родной чемодан экен. Бул жакта таксиге керектүү шаймандар. Жилет, аптечка, огнетушитель, треугольник, знак и щетка комплектте. Низам резейка салып коюптур. Бул эмени заводдон берди дейт, Низам резейканы. Анан запаска жагында бир сыйра көрсөтүп коелу сиздерге. Мынакей. Жап жаңы ойдон. Жап жаңы ойдон. Опа. Эми кеттик мотор жагында бир сыйра көрсөтүп коелу сиздерге.
Мінекей, бұл жағына алдына дағы наклейка ұрылған. Баяғы таш-паш тигенде краскасына точка болып қалбасы үшін. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына саға жаңы машина. Так, бар жоғы жылтырайды, бар жоғы ордында. Моторы дағы, мотордың защиткасыға чейін ордында. Мына заводская метка деп мен көрсетем ғой, eski машинелерде. Мына момындай болады. Ушул заводская метка болады. Сары. Ноғу. Қошымша бұл жағында тұрады, болтторда тұрады, бұл заводской метка мынаке. Ошол сары жоқ болған болса, значит, ошол деталь алмашқан болып есептелінеді. Так, документ бойынша көріп тұрасыздар. Беларусиядан алып келінген Москваға. Көңіліңіздерге тура келсе көріңіздер. Басы бойынша 1.800.000. Жақшы сонын торг қылып беремін деп отады. Бұл жақта азыр хазайындар тұрады, туғандар. Если наличка алам деген біздің көрушілер үшін жақшы сонын торг қылып береді. Көріңіздер, бірінші хазайын қылып сразу өзіңіздерге оформить етіп оласыздар. 2022 1.6 автомат коробка. Сон вариант туғандар. Ношындай. Бүгінгі видео үшін мені жиынтықтылады, достар. Кейінгі видео өтсен сақ саламатта болыңыздар. Барыңыздарға игілік.